Эл тагдырына, жер бүтүндүгүнө күйгөн жет акелер тууралуу көп эле айтылып келет. Эмесе алардын ар бирин ирети менен тааныштырабыз. Дал ушул акелердин эң улуусу Карга аке. Меңдегул уулу Карга аке 1718-1828 жылдары жашап өткөн Кыргыздын акылман акелеринин улуусу. Меңдегул уулу Карга аке элин жоодон сак болууга, ынтымак биримдикти сактоого, сабырдуулукту күтүнүүгө чакырып, коогалаңдуу абалга жаны кейип, билегибиз башка болсо дагы тилегибиз бир болсун деп минтип айткан экен. Чыккан күндүн дагы батаары бар, тирүүнүн кайтаар катары бар. Улуу жаштын учурунан өттүм. Бизге чейин бир катар акылмандар өткөн бул дүйнөдөн. Калктын тынчы кетип, калмактын азабынан эл кайда барбады, кайда калбады. Калмак кара көпөлөк, каптаса чаңды көтөрөт дешчү эле. Жоонун жоругун билбей, кордугун көрдүк. Жоо бар жерде жоболоң, ырк кеткен жерде тополоң. Жоонун жолунан чыккылык кылбасын. Жоо аябайт, жаш карыңа карабайт. Алсыз басынат, арсыз чабылат. Алыңа карап айбат кыласың. Жоо күчтүү болсо качасың, кайгыга батасың. Эр башынан эмне өтпөйт, калмактын камчысы кайрылбасын. Калкым көлүнөн айрылбасын деп тилеп, ичимде бугум, көңүлүмдө зарым тынчтык берчү эмес эле. Кудай элдин тилегин кабыл кылды. Калмактын камчысын кароосунан какты. Калмак ниетинен тапты. Бешенебизге жазган касиеттүү ысык көлүбүз өзүбүзгө буйрду. Ала болсоң, алдыңдагыны алдыраарсың. Биримдикте, бир тилекте болуп. Ырысыбызга буйруган ата конуш жерибизди, чакан элибизди бириктирип, таштын уюлундай биригели. Бирдик болбогон тирлик курусун. Чачкын болсок чабылабыз, бир балейге кабылабыз. Бүтүн болбосок бүлүнөбүз, санаасы бузукка бүгүлөбүз деген экен. Акелердин эң улуусу Карга аке. Калмак жунгарлар жоо чабыш кылып турган коогалаңдуу мезгилде жашап, эл жердин тагдыры таалай үчүн кабыргасы кайышып, душмандарга каршы туруп, ата-бабалар жерин сактап калууга үндөгөн көсөмдүк акылы, калкка калыстыгы, даанышмандык сөзү менен таанылган. Ыйык бата сурасаң, Мойтакеге бар деп айтышкан экен. Алдаяр уулу Мойтаке 1750-1843 жылдары жашаган. Алдаяр уулу Мойтаке алдыда боло турган нерсени туя билген көрөгөч, осуяттарында жашоонун ар кандай жагдайларын камтып айткан, элди ар убак ынтымакка, жакшылыкка үндөгөн инсан болгон. Аргымакта жал жок деп жолго таштап кетпеген. Азаматта мал жок деп журтка таштап кетпеген. Аргымак жүрүп жал күтөт. Куурай чыкпас куу такыр. Куурай чыгып бергенде кулун чуркап өтө албайт. Мал күтпөгөн куу жакыр. Мал жайылып бүткөндө зарыгып журтка жете албайт. Өзөндө кууга тал бүтөт. Өлбөгөн кул да мал күтөт. Ошол мал күткөндө иш бүтөт. Ага ини тууган дос күтөт деп айтыптыр Алдаяр уулу Мойтаке. Ысык көл аймагынан чыккан жет акенин бири Сартаке. Адатта нукура акыл сурасаң, Сартакеге бар деп айтышкан экен. Бул тууралуу белгилүү окумуштуу Кусейин Исаевдин Кыргыз ким болгон китебинде айтылат. Доскулу уулу Сартаке 1775-1865 жылдары жашап өткөн. Доскулу уулу Сартакенин нускалуу сөздөрүн угууга куштар болгондор аны тегеректеп отурган бир жагдайда
Muраталы би сураган экен. Билерманым, адам өз мүдөөсүнө кантип жетет? Максат менен эмгек чырмалышканда адам бардык мүдөөсүнө жетет. Максатсыз жашоо болбойт. Максатсыз жашаган адамдын тирүү жандыктан айырмасы жок. Акылдуулуктун белгиси кайсы? Акылдуулуктун жогорку белгиси көтөрүмдүүлүк, сөзгө эрегишпөө, кек сактабоо, кечиримдүү болуу. Кечиримдүү, көтөрүмдүү болууда да бир аз жик бар. Өзүң менен мартабасы, дөөлөтү, акыл эси тең адамга караганда артыкча өзүңдөн деңгээли төмөн адамдарга өтө кечиримдүү болуу абзел. Зөөкүрлүк деген эмне? Зөөкүрлүк көпкөндүктүн жеткен чеги. Бул эки сөз катары танапташ. Көпкөндүктүн түпкү үрөөнү байлыкта, кем акылдыкта, жашоонун баркын, адамдын баркын, дүйнөнүн баркын жана анын кайдан куралаарын билбегендикте жатат. Көпкөлөң адам тизгинин тартпаса, бара-бара жүрүп отуруп зөөкүргө айланат. Зөөкүр болгон соң ыплас ишке чалдыгат. Ага дүйнөнүн баары бир, ылгоо жок, барксыз. Баарынан коркунучтуу деп сиз эмнени эсептейсиз? Күнөөлүү болуу коркунучтуу. Күнөөлүү болгондун тирүүлөй шермендеси чыгып, бетине көө жабылат. Ал тирүүнүн өлүгү. Ал эми таза, абийирдүү өлүм, ак өлүм. Ал коркунучтуу эмес. Эң жогорку кадыр барк кайсы? Эң жогорку кадыр барк ыйык, ардак, адам алкышына татыктуу болуу. Эң төмөнкү барк адам наалатына калуу. Наалатка калуу каргышка калганга тете. Алкышка татыктуу болуу оор, кымбат, өтө татаал. Ал эми наалатка калуу оңой дептир. Дос кулу уулу Сартаке. Ысык көл аймагында Жетакенин ичинде асыл сөз сурасаң Тилекмат акеге бар деп айтышыптыр. Эмеси Жылкайдар уулу Тилекмат аке тууралуу. Ал 1800 жылдан 1863 жылга чейин жашап өткөн Жетакенин бири. Жылкайдар уулу Тилекмат акеге эл тууралуу суроо салышканда мындай дептир. Элим жөнүндө бир суук кабарды уксам, мени бирөө бычак менен жүлүнгө сайгандан да жаман болом. Менин өмүрүм өзүм үчүн эмес, элим үчүн жаралган. Денеде жан барда, тирүүлүктүн демин тартып турганда, элдин бейкуттугунан артык бак дөөлөттү сезип туя албадым. Менин ыйык тутунганым ынтымак. Ынтымактын баркын билгендерди өзгөчө кадырлайм. Менин андай устаттарым Мойтаке, Сартаке. Ынтымак телеген адамдардын оюнда эл тагдыры, эл бакубаттыгы, эл таалайы уялап турат. Ынтымактуу элдин тукуму өсөт. Жакшылыктын туткасы, куттуу ордосу ынтымак. Тилекмат акенин насааттарынын бири бул. Элчиси эссиз болсо, башчысынын башына бак конбойт. Акылы жок уулдан апийим жеген мас жакшы. Жок билбес кесир аялдан келти ооруган дарт жакшы. Келе деп барсаң зарылап, бере койгон март жакшы. Алың кетип карганда, ажалың келсе бат жакшы. Кадырың кетсе бүлөөңө өлдү деген ат жакшы. Аке наамы эл жер тагдырына күйүп-бышып, 90 толгонуп, калктын келечегинин камын көргөн элдик инсандарга урмат сый катары эл тарабынан берилген улуу даража. Мына ушундай даражага ээ болгон Жетакенин бири Жолболду уулу Садыр аке. 1821 жылдан 1905 жылга чейин жашап өткөн Жетакенин бири. Жолболду уулу Садыр акени элин сактаган эрдиги менен гана эмес, чечендиги менен дагы журттун башкара билген акылман эле деп Акмат Карбай уулу Садыр аке менен Кыдыр акенин маектешүүсүн Садыр аке китебинде келтирген. Булар эшикке чыкканда ай батып баратыптыр.
Ай өз бойын жашыргандан кийин жылдыздар жымырап көрүнө баштады. Кыдыр аке асманды бир аз тиктеп туруп Садыр акеге кайрылды. Бөлө, мен сизди тигил жыйындан баткан айдай жоктодум. Береги жылдыздардай жымырагандар көп. Жаалдаган үндөр, бирин бири укпаган, укканын урматтабаган зөөкүр, тантык сөздөрдөн баш адашат. Асман тулпары сиз жок. Жер эендегендей болду. Мен эгизинен ажыраган куудай кумсардым. Баягылар көрүнбөйт, артта болсо кимдер келатканын түшүнбөдүм. Баарысы эле төшүн кагат. Анда Садыр аке ана карап: ай батса күн чыгат, күн барында ай бар. Өлбөгөнүңдү көрөрсүң, текеске тентип кирээрсиң, тентип текей терээрсиң, темселеп жүрүп келээрсиң. Өлбө бөлө. Ошол заман келгенде кантер экенсиң. Ошондо жанагы жылдыздар дагы батат. Түндө көлөкө болбойт. Түбүн ким билет? Түн сүрүлөт. Түк күбүлсө, түбүнөн түк чыгат. Турмуш уланат. Агын суу азаят, адам көбөйөт. Адам акылы Аллага теңелет. Артын ким билет деди. Көл аймагынан чыккан 7 акелердин ичинде Кара Чакенин дагы орду өзгөчө. Кара Чаке болсо дайыма шыдыр жүрүп, маселени тез чечкени, ойлонбой туруп таамай айтып таңгалтканы, журтчулук үчүн күйүп турган өрттүгү, камкордугу, адилеттиги менен оозго алынган. Мендеги уулу Кара Чаке 1837-1914 жылдары жашап өткөн. Калыстыкты сурасаң Кара Чакеге бар дегендей, эл жер үчүн күйүп жанган бул инсан калыстык дегенде как жүрөккө кадалган ак сөзүн айтып, сымаптай кылтылдаган жойпуну таамай сөзү менен сындырып, кези келгенде өзүнөн жаңылыштык кетсе, ошол замат жыгылыштуу боло алган адам эле. Буга Ысык көлдүн 7 акеси китебиндеги Кара Чаке тууралуу төмөндөгү окуялар күбө. Текес тараптагы жылдызды жердеген туугандарынан келатып, Жыргалаңдын боюнда боз үйлөр тигилип, эли жыйын өтүп атканда чоо жайын сураса. Сиздин уулуңуз жамгырчыны болуштукка шайлап атабыз дешет. Ал болуштун жүгүн көтөрө албайт деп, Кара Чаке ошол жерден Мамбеттин байзагын шайлатыптыр. Шабырбек ажы өз айылында Көңдөйдүн талаасында келатса, жамгырчы жолдоштору менен ага жолугуп, кеп сөзү жок, аттан оодара тартып, кызылдай сабашат. Жайына коюшса жаны карарган немелер өлтүрүп да коюшмак. Орозбек Шабырбекти таяктан коргоп, жан сууга баатырлар, жан сууга, жанын аман койгула деп, ортого түшө калып, Шабырбектин канга боелгон башын койнуна катып аман алып калды. Сен болбосоң сүт корду өлтүрөт элек деп, жамгырчы Орозбекке карады. Кара Чаке ал кабарды ишиткен соң уулу жамгырчыны мойнуна курум шилдирип, атын башын тартуулатып, Шабырбектин алдына жыкмак болду. Соодонбек келип, жөн жайды ишиткен соң өз калыстыгын айтты. Ва, Карач, күн мурунтан жамгырчыны айыпка жыга бербеңиз. Мурда ошол Шабырбектин өз оозунан кеп угалы, балким анын өзүнүн дагы айыбы бардыр. Шабырбек тике карап бек-бек айтты. Ой, журт, айып менден кетти го. Не, Кудайдан элчи болбосом, же Огоздун жер өлчөгөн зымчысы болбосом, Кудайдын жерин эмнеге талаштым? Көптүмбү, эсирдимби? Аны өзүм да билбейм. Чүрүм акенин айры жер деген жерде талашпадымбы? Ошол жазыгым үчүн сабашты, өлтүрүп да коюшмак. Мындан кийин мен башканын жерин талашпасмын. Шабырбектин айткан бул бүтүмүнө ыраазы болгон Карач күлүп: О, Кудай Таала, мен өз баламды айыпка жыгам деп бир жаңылсам, Соодонбек, сенин көрөгөчтүгүңдү билбей эки жаңылган турбаймынбы? Болду, сенин баамчылдыгыңды, Шабырбектин төптүгүн, балдардын көктүгүн байкай албай мен жыгылыштуумун деди.
Ысык көл аймагынан чыккан акелердин кечүүсү Кыдыр аке. Анын заман шартына ылайык жаштарды жаңыча окутуп, билимге жол ачкандыгы, элдин нукура туусу, айтыла турган сөзү, чыга турган үнү болгондугу эл арасында изи өчпөй жашап келет. Эмесе Байсары уулу Кыдыр аке тууралуу. Ал 1843-1926 жылдары жашап өткөн. Байсары уулу Кыдыр аке 18 жашында арык тукумунда болуш болуп, элдин улуу кичүүсүнө бирдей жаккандыгы үчүн 6 жолу удаа шайланыптыр. Ал эми 40 жашка чыга элегинде болуштардын төрагалыгынын милдетин аткарат. 1910 жылы Жети суу өрөөнүндөгү 4 уездин Каракол, Пишпек, Дуулат, Улуята уездеринин көптөгөн өкүлдөрү катышкан жалпы курултай өтөт. Курултай жер ортосу балыкчынын оюнда Кочкор суусунун боюнда өтөт. Жайдын толуп турган учур экен. Курултайга көптөгөн маселелер коюлуп, аны чечүү үчүн жарым айдан ашык убакыт кетип, бирок көптөгөн маселелер акыйкаттыкта чечилет. Ошол курултайды башкаруу 9 болуш элинин төрагалык милдетин аткарып турган Кыдыр акеге жүктөлөт. Жарым айдан ашык созулган курултайда жалпы элдин мүдөөсүн жактаган маселелердин баары акыйкаттык менен чечилип, алардын арасынан мурдатан чала териштирилип, үстүртөн чечилген, талаш тартышта жүргөн 18 маселе кайра каралып, бей-бечаралар айыптардан куткарылган. Бул курултайда Кыдыр аке төрагалык кылып жатып, бүтүндөй бийлерге кайрылып мындай деген экен: туура бийде тууган жок, тууганга тартсаң ыйман жок. Мына ушул кепти кулагыңарга түйүп койгула. Карагылачы, тетиги эки өстөн суусун деп ылдыйда агып жаткан эки сууну көрсөтөт. Бири ылайланып агып келатат, ал эми экинчисинин туптунук акканын кара. Ана көрсөңөр экөөнүн кошулган жерин. Туптунук суу бир топ жерге аралашпай барып, бара-бара агымдын шарына туруштук бере албай, акырындап киргил сууга айланды. Силер бийлер, мына ушул эки суудай болуп, киргил сууга айланбагыла. Силер тунук бойдон калган күндө гана акыйкаттык, калыстык болот деп айткан дешет. Акелер адамдык улуу сапаттардын ээси, калыс адилет, чындыктан тайбаган кыраакы, өзгөчө феномендүү элдин куту болушкан, коомдо даанышмандыктын, акылмандыктын, билермандыктын кепили болуп, карапайым эл менен тыгыз байланышып, жалпы элдин ынтымагын көздөп, тышкаркы эл менен алака түзүүдө туура багыт беришип, бийликке аралашып, саясатта дагы аброй күтүшкөн. Сиздер белгилүү окумуштуу, экономика илимдеринин кандидаты, философия илимдеринин доктору, социологиянын профессору Кусейин Исаевдин «Кыргыз ким болгон» китебиндеги акелер тууралуу айткандарын уктуңуздар. Мына ушундай маалыматтарды аудиолоштуруп тааныштырган Кипариса Сурахманова.